Кыргызстанда 24-июлга карата коронавирустагы 1147 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин ордун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарында 661, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 153, Ош облусунда 59, Талас облусунда 20, Нарын облусунда 26, Ысык Көл облусунда 52, Жалал Абад облусунда 95, Баткен облусунда 73 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 1306 адам илдеттен сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 8, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 4143 бейтап, амбулаторлук түрдө 15060 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 31 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 156152 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 133444 киши айыгып чыкса, 2238 адам каза болду.